Бул Кыргызстандабы? Сонун бирок тоонун баары краска болду. Биздикилер уруксат сурабай, каалаганын жасай берет, экологияга да зыян да. Кыргызга окшоп турат го. Социалдык тармакта ушундай суроолор менен коштолгон тоо бетинде 3D форматта тартылган баланын сүрөтү, аны тартып жаткан учурдун видеосу тарап жатат. Биз бул сүрөт качан, кайсыл жерде тартылганын жана анын экологияга канчалык зыян экенин текшердик. Соц тармакта жайылып жаткан видеонун фонуна Кыргызстан тууралуу ыр коюлган. Мындан улам интернет колдонуучулары ал Кыргызстанда тартылганын айтып, белгисиз сүрөтчүнү алкап жатышат. Биз видеонун башкы булагын издеп, анын сүрөттү тарткан автордун баракчасынан таптык. Бул сүрөт бир жума мурун Швейцариянын Виллар аттуу аймагындагы тоого тартылган. Анын автору франциялык Сайп кайманаты менен таанымал сүрөтчү. Чыныгы аты Гийом Легро. Анын Инстаграмдагы баракчасынан дал ушул тоо бетиндеги сүрөттү тартып жаткандагы учурдун видеолорун көрсөңүз болот. Сүрөтчү бул тоонун бир тарабына сүрөт тартып отурган баланын, башка тарабына кыздын сүрөтүн тартып, аны күндүн ай менен жолугушуусу деп атаган. Сайп өзүнүн жаратылышка тарткан гигант сүрөттөрү менен белгилүү сүрөтчү. Анын бул сүрөт тартуу техникасы land art деп аталат. Сүрөтчү мындай эмгектерин өзү ойлоп тапкан биологиялык боёктор менен тартат. Анын курамында суу, майлар, табигый пигменттер, акиташ гана болгондуктан сүрөттүн жаратылышка эч кандай зыяны жок. Сайп кесиби боюнча дарыгер, ал чөө үстүнө сүрөт тартканды өзү өздөштүрүп алган. Демек, тоо бетинде 3D форматта тартылган баланын сүрөтү Швейцарияда жайгашкан, анын жаратылышка зыяны жок.